Assalamu alaikum. Sizlar men Alatoy 001 YouTube kanalı. Dostlar, biz hazır Nursultan Mırzaның qorosuna ketip atабыз. Өзүнүн жакшы сый тамагы форель балык корутта завтрак деп. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Урматтуу кой сүйүүчүлөр, Алатоо жамааты. Куштарбек досубузду ушу Каракулжага чакырып, бир койлорду көргөзүп, Каракулжа районунун форель балыгынан даам татып кет деп чакырдык эле. Мейман болуп кетчек, айланып келинип кеттипчи. Тоолорундагы жакшы чагылдыр беребиз, койлоруну жакшы жерлерде. Бул жер кайсыл жер ошондо? Бул жер ошол Каракулжа жайлоосу. Жайлоосу? Ооба. Жайлоодо ушуна форельди бышырып неме кылат экен да? Ооба. Жайлоого чыкканда ушул жерден неме кыла берет экен да? Каракулжанын суусунда өсүп чоңойгон балыктар да. Машалла. Жалал аттын балыгы кандай экен, Каракулжанын балыгы кандай экен көрөсүң эми. Ооба, буюрса. Алдам сызып көрөбүз. Мынеке достор. Тоодо ушинтип форельди бышырып элге эме кылып атат, даам сыздырып атат. Тоолорундагы кошо кетебиз. Жакшы жерлерин силерге чагылдыр беребиз. Лайкты басып, өзүңүздөрдөн жакшы ой пикирлериңизди калтырып кетесиздер. Нурсултан Мырзанын чарбасын көргөзөбүз. Алатоо барадасындагы койлоруну. Достор, сайыз убагында Өзбекстан келип турган экен дейт. Караңыздар, жайыттар өтө сонун. Каракулжанын жайлоо ушул жерден башталат экен. Жайлоогондон ушундай кылып жакшы шарттар менен чарпайларды кылып коюптур. Сөөлүлөрдө кыргызый өтө сонун слоясы менен. Ошо жогоруга, ошо көлөкө түшүп турган жерге барабыз. Ошол жерге аттан чыгып кетебиз. Достор, биздин каналды колдоп, өзүңүздөрдөн жакшы ой пикирлериңизди калтырып кетесиздер деген ойдобуз. Ушул жерге жайлоого чыккандар, мал кой баккандар көрүп атсаңыздар, лайкты басып, өзүңүздөрдөн жакшы ой пикирлериңизди жазып, каналды колдоп кетесиздер. Болушунча сиздердин бир лайкыңыздар да биздин каналдын өнүгүшүнө жана көп адамдын көрүшүнө себепкер болосуздар. Буюрса биздин мээнетти баалап кетесиздер деген ойдобуз. Алатоо барадасына койлор кандай шартта, кандай жерде багылып атканын көргөзүп беребиз. Тоолуу бийик жерлерде багылып атат. Силерге ошо Алатоо барадасына багылып аткан жеринен дагы көргөзүп бермекчибиз. Достор, ушул эми кете берет экенсиң. Ушул алтына чыгып кетет экенсиң. Ошо жогоруга чыгып кетебиз. Буюрса бир 2 саат жол жүрөт экенбиз. Ошол жерлерге чыгып кетебиз. Жамбоорлор менен. Кеттик шуну. Машалла, аттагы зор экен. Жолду өзү издеп табат экен. Жол азабы, көр азабы дейт достор. Болушунча каналды колдоп, өзүңүздөрдөн жакшы ой пикирлериңизди калтырасыздар. Биздин мээнетибизди баалап кетесиздер деген ойдобуз. Кара шорого чектеш да. Биздин жайлоого кара шорого чектеш. О, суу башы ошо нарынга барып такалат. Суу башы нарынга барып такалат да. Каракол арпа жайлоо, нарын арпа жайлоосу. Суу түгөнгөн жерден нарын оң жагы алайкы, күнчүгүс жагы Кытай болуп калат да. Кете берет экен да. Кете берет. Ошондо нарыгы эме болуп калат, кара шороо болуп калат. Азыр үстүгө чыкканда көргөзөм. Бул жагы алайкы, бунун нарагы. Алайкы болот. Бул Каракулжа жайлоосунда өтө чоң жайлоо да. Чоң жайлоо экен, Ооба. Караңыздар, өтө күчтүү экен достор. Бул эми башталышы дейт. Быйыл жамгыр өтө жакшы жаап, жайлоо өтө сонун дейт.
Olur. Ошондо кырга чыгабыз да. Ошо кырга чыгабыз. Şu kırga çıkat ekanбыз достор. Мына карабай жылкылар тоо ташка. Тоонун эмеси. Туз ташыганы, жүк ташыганы, транспорт катары. Неге достор, микрофонду бул жерге кыстардык эле. Биде жанакындай болуп кетти, ошого шлапа кыстар койдук Панамага. Жетип атабыз буйруса. Ол дейден чипилей атабыз. Неге достор, аттан терини дем алдырып, терини басып, уже жолго чыктык. Ошол жака чыгып кетебиз. Буйруса. Ушундан нары. Ошол жака чыгып кетебиз. Ол дейден келе атабыз. Неге достор, буйруса кырга чыктык жоңго. Кайсы жайлоонун ал жактар? Бул ушулна балык суунун ичи. Балык суунун ичи бул. Аркы көлөгө түшүп турганын үстү Сарыгүл деп коет. Сарыгүл? Ооба. Сарыгүлдүн Карабулда арашына. Кыйайын. Неге достор, кекилик. Көрүнүп атабы сиздерге. Улар эмеспи? Кекилик бирок, Кекилик экен. Кекилик достор. Булар да бар бирокчу. Ташка чыгыптыр. Я, машалла, караңыздар. Таш менен кетет экенсиң да бул жака. Мына карабайырлар. Жайлоонун транспорттор катары кете берет. Таштан караңыздар. Жана ушул жерде памяттар жүрдү эле. Ушул жака карап кетти окшойт. Асыл тукум Акимата асыл тукум чарбасы. Акимата асыл тукум чарбасы. Акимата асыл тукум чарбасынан баштаган жакшы койлор. Мына элита. Элита басылган бул? Супер элиталар басылган. Супер элиталар басылган дейт. Жүнү таза, мойну бели узун. Желиктери да узун. Ооба. Жүлөп. Биз койдун бир 90-95% өздөрү түлөп түшүп атат. Машалла, караңыздар достор. Быйыл Курманбек деген акабыз бар эле койду жакшы багып. Койлор Кудайга шүгүр жылдагыдан семиз, жүнү дагы түлөп түшүп атат. Алдыга жылыш жакшы болуп атат экен анда. Жакшы болуп атат. Алдыга жылыш жакшы болуп атат экен достор. Койдун алды бир 90-95 чыккан койлор бар корадачы. 90-95 алды. Мына ошо 95 чыккан кой. Бул ошондо азыр бала баккан козу, солук, Оо, бала баккан солук. Караңыздар, жүнү өзү түлөп түшүптөр. Тоо ташта оттогон койлор. Ошо тоо ташта жүрө турган койлор Ала Топ орадасына койлор. Бул жерде эми канча баш? Бул жерде азыр бир 650 баш кой бар. 650 баш, 650 баш. Баары ошондо бир коробу? Бардыгы бир корогой, бирок 2-3 дос балам ой бар. Анан дагы бир Ала Тоо жамаатында 1-2 чарба келдим ой бар ошо. Кичине колдон келишинче жардам кылып, багып, койлорду семиртип барып берип атат экен достор. Сиздерге дагы толук чагылдырып беребиз. Бул жаш кандай болуп калды? Жаш кой, 6-8 ишке өткөн кой да. 6-8 ишке өткөн, Чырымынан эле көрсөң. Кулактары жалбырак, достор, караңыздар. Ала Тоо орадасындагы Элита класс болуп өткөн. Элита басылган. Ошондо мына учуна басылган да? Мына учу элита класстан учуга басылып тур достор. 1-классына жанына басат. Бул элита учуна басылат экен да? Учуна шипшорок болуп ушундай болуп. Элита учуна басылат экен. Банчокадан өткөн койлор. Быйыл Карабулжада бир 6-7 чарба
асыл тұқым статусын алдық. Қарақолжа айыл өкіметінде ошо бир биз алдық. Асыл тұқым чарбанычы 2 жылдан бeri аракет кылдык. Кудай кааласа быйыл апрель майда статус келди. Машалла. Аракет кылдык. Селекцияны кылып атабыз колдон келишинче. Бул асыл тукумга өткөндөн кийин кандай эме жардам кандай болот экен? Жакшы мамлекет тарабынан колдоо болор. Мамлекет тарабынан эми Кудай кааласа быйыл күздөн баштап бейтбаштар өздөрү көзөмөлгө алат экен. Анан мамлекеттен, департаменттен баягы ППС'нин жерлеринен 50% ушул асыл тукум чарбаларга берип атат. Машалла, жакшы колдоо болуп экен да. Мамлекеттин колдоосу ушул болуп атат да. Бул жаңы баштаган чарбакерлерге не дейбиз эми? Баягы жаңы түптөп кой баштайын дегендерге кандай советтер бар? Жаңы түптөп баштагандарга эгер акчасы, запаста акчасы болсо, козудан баштаса жакшы болот да. Козуданбы? Козудан акчасы болсо, чөпкө акчасы болсо, жери болсо, той камнаш үчүнчү. Анан козуну күтпөйм, сразу туудурам десе, жакшы койлордон, эме королордон койлор сатылып атат. Ошолордон алып Акчасына чыдаса да эми. карабай алам дегендер, Акчасына карабай алам. Анан жакшы кородон да койлор сатылып атат. Козулар сатылып атат, ургач козулар. 1 жыл күтсө зор кой болот, ден соолугу таза болот. Кеминде бир 12-13 жыл коз берет да койлорчу. Эми азыр жакшы кородон жакшы койлорду эч ким арзан бербейт да. Жакшы кородон жакшы койуну жакшы бага берилет да. Андан көрсө козудан баштагандагы жакшы, бирок козудан баштаган ден соолугу таза болот. Жашпаса касали аз болот. Бир коро жашы да бирдей болуп кетет, акчасына чыдап 5-10 миң кымбат болсо да козудан алып баштай бериш керек да. Баягы жаңы чарбакерлерчи. Жаңы чарбакерлерге, жаңы чарбакерлерге. Мунун азыр бул койго кызыккандар көп болуп атат да. Бул жагы Өзбекстан, Казакстан, Ысык көлдөн чалып атат бизге, Нарындан, Таластан, Шала Топор атасыначы. Биз көбүрөөк количествода алабыз депчи. Ошого көп сатылабы, сатылбайбы, кандай? Бизде ушул биздин кородо деле, Караколжа районунда деле ушул козулар сатылып атат. Койлор көп сатылбайт. Ургач козулардан сатылат, Ургач козулардан сатылат. Биздин ушул Ала Топородо да койлор ошо тоо ташка ыңгайлуу, анан элдин чөнтөгүнө ылайыктуу кой болуп атат. Капчыкка ылайыктуу, Ооба. Анан эмеси кандай экен бул? Той маселеси. Кышты кыш дебей, жазды жаз дебей жүрө берөбү экен? Тоо ташты карабай. Кыш дебей алыс. Кыш болгондо гана жем чөптү беребиз да, булар ачык болсо талаада эле жүрүп чыгат булар койлорчу. Талаада эле жүрөт, Талаада эле жүрөт. Машалла. Неге агаларыбыз эшекти минип, кандай болот адака? Жакшыбы? Az kaldı. Жамгыр кыйнабай атабы? Кандай болуп атат? Жağınçıl oldu ayağın. Жаанчыл болдубу? Yıldın onun kaçıldı okşaydı. Yıldın онунда. Погода кичине кыйнап тур да. Караңыздар, лайкты басабыз. Бизден мээнетти дагы баалай кетиңиздер. Неке достор, дагы бир жакшы солтарынан. Бул дагы 50 басылып тур да. Бул да 50 басылган. 50 басылып тур. Бул да 90+ койлордон да. Акыйкый бала эмиз жүргөн койлор. Бала эмизип, тоо ташта жүргөн койлор. Ала Тоо барадасындагы атайын узактан келип тартып кетип атабыз. Достор, биркалан караганда, биркалан дагы Ала Тоо деп басылган. Son плюстары. Неге достор? Козулар ийгиликтейле болуп калып турчу. Ооба. Ирик экен, Ооба. Ирик. Көрчөм силердин козуларыңар сарыштырмалуу кандай экен эми. Козулар өтө сонун, караңыздар. Сен таразалайсың эми? Ооба, козулар зор экен. Көз тийбесин. Алла берекесин берсин. Ошондо мына экөө эне бала болуп калабы? Эне бала болуп калат, Эне бала экен достор, караңыздар. Жүн десиздер, жүн, узундук десиздер, узундук бардык тараптан бар. Бул дагы 50 басылып тур да. 50 та.
Eli de basılgan eкен. Быйылкы козу да ошондо. Бул быйылкы козу о. Эки тиштейли бар экен да Азыр булар. эки тиштери көргөзөм азыр. Ушу. Эки тиштейли бар экен. Эки тиштери ушул Кuyruğunda bir көргөзүп койчу. Кuyruğu да өзү экен да уну. Машалла, кuyruğu да өзү экен достор. Ушунча мээнетке лайктап басыңыздар достор. Болушунча сиздер үчүн ылыйдан келип көргөзүп атабыз, узактан келип. Бул койду карап аткан агабызбы? Койду өтө сонун багып атат экенсиз ага. 8 ай болду. 8 айдан бери багып атасызбы? Машалла. Мурунку койлорго караганда жештерде эч кандай эмес жок. Булар бери койлор тойгунча немеге атат да бул койлор тойгунча бул экинчи жанагы өзүнүн кыргыздын койлор эки жолу чөп жейт да. Эки жолу жатат. Эки жолу тоюп жатып калат да. Булар тойгуча. Булар секен оттоп жүрө берет экен да. Жегенден кутту андай мал сыяктуу жейт да. Катуу жейт экен да ага. Өтө катуу жейт жегенде. Кырып жейт экен да. Машалла. Өтө катуу жейт. Козулар эми куту ошондой. Чөптү жегенде ылгабай жейт козулар. Ылгабай жейт экен да. Ылгабай жейт дейт достор. Ошо жеш тамандардан жакшы. Сулуулук таманда жакшы. Баккан сайын баккыла берет да. Кайра-кайрачы. Өтө катуу басса керек булар ага. Басканы дагы. Басканда эгерде өзүң агатасып коюп койгон болсоң, жетпейсиң да. Кете берет да. Алдынан бир кайрып токтотуп койсоң, жегенин карап туруп, эртеге мына көргөн кыштат да энди. Теда түн багыштап баштайбыз. Бир 5-6 күндөн кийин. Ошо эгер сөзүмдө ошондой имканат болбогон болсо, түндө тартып жөнөтүп коем мен. Машалла, караңыздар. Кандай жештерине, немелеринчи. Ушул агабыз өзү карап, өзү эме кылып атат экен 8 айдан бери. Кыштан бери ушуларды жеп, ушул карап жүрдүм да мен. Жештери кандай? Ушу баа берчи. Жакшы, өтө сонун. Аллахтын койлоруна салышты. Зор. Чыныгы оригинал. Аллахтын койлор карагылжа десем деле таанышып барсам керек. Тырнактары дагы өтө чоң экен, мунучу. Козону. Ошондо кайсы линия болуп калат булар? Булардын баардыгы ошо шрам линия болуп калат. Шрам линиябы? Шрам линия. Козуларды зор берип атат. Мына жиликти кара, сөөктүн жоондугун кара, белдин узундугун кара, жүндүн тазалыгын кара, бүт мүчөлөрү келишкен козулар. Эми буйруса булар эки киши өткөндө эли табасыла тургандар ушулар болсо керек. Ойлоп атам. Эли табасыла. Көрбөй туруп эли табаса берсең, таразага тартпай туруп. Эми агайлар өздөрү келип, көрүп, өлчөп, байкап, өздөрү эме кылышат да. Дагы жакшы солтардан бир кармап көргөзөлү элге. Болду, эки тиштерден көргөзөлү. Эки тиштерден көргөзөлү. Козулардан эки тиштерден көргөзөлү. Ушул былтыркы токтулар. Былтыркы токтуларданбы? Эки тиш, быйыл кочордон качат калсачы. Кочордон качат дейт. Эки тиш солтардан. Бою 90 болуп калган да. 90 тегерек, 90 тегерек десем. Алты. Таза эки тиш экен, Эки тиш кочордон кача элек. Таза эки тиштер. Быйыл качат. Буга азыр эме да басылды экен да. Быйыл байтырак болот да булар. Комиссиядан быйыл өтөт да ошондо. Быйыл өтөт. Эки тиш. Комиссиядан быйыл өтөт экен достор. Булардын баардыгы элите класска өтөт турган. Элите класска өтөт тургандар. Жакшы. Жүндүн тазалыгын карап коёкчу. Ооба. Жүн аябай таза экен, Машалла. Жүнү таза, бели узун. Ооба. Бул жадан да өтүп кеткен болсо, Достор, болушунча биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Телефон номерун коебуз бул жактан. Өзүңүздөр толук маалымат алып, күзүндө ургач козлордон сатылат, Ургач эркек козлор сатылат. Ургач эркек козлордон сатылат экен, ошондон алып кой кылам дегендер болсо, сүйлөшүп алсаңыздар да болот. Жакын күндөрдө бөлүнөт экен ургач козлору. Биздин кара кылчык жүндү койлор эми элдин чөнтөгүнө ылайык эле баа менен сатылып атат эми козуларчы. Түшүнгөн адам акча аласын период берели алып келет экен. Анан түшүнбөгөн адамдарга сөз жетпейт эми. Ооба. Койду түшүнбөгөнчү. Бул козуларды 1 жыл күтсө, мына быйылкы козуларды 1 жыл күтсө, мына ушундай кой болот да. Ооба.
Сол да болот. Дагы көргөзө кетебиз достор. Булар анан эмеде да басат, тараза да басат, Мындай көрүнгөнү мененчи. Таразанын Азыр буга эми ушунда кайчы тийбегендер да булар эми, кайчы тийбей өзү түлөгөндөр. Кайчы тийбей тийбей өзү түлөгөндөр. 90-95% өздөрү түлөп атат негизичи. 90% өзү түлөп атат деген. Эми ургач козуларын бөлсөк дагы калган койлор түлөп бүтөт да. Ооба. Ошондо бул жерде баягы элдин тууган уртун койлору дагы бар экен да. Ооба. Анча-мынча жүндүлөр дагы бар экен дегендер ham чыгат да эми. Айылда бир 5 кол тең эмес го. Айылда бир Теңизбай Мыктыбек деген бир эки досум бар. Жүндү. Ошо койлор, ошо досторум койлору. Келип коюңарды кыркыла десе эле качат, жайлоо келгиси келбейчи. Ойлорду тапшырып алып болду. Бул коз эменин шериги эле. Эгиздин пайы эле булчу. Эгиздин түгөйүбү? Ошого сәл арыгыраак экен булчу. Эгиздин түгөйү экен достор. Бул да мүчөлөрү зор. Ооба. Баш кулакты Мүчөлөрүн карап кой. Мүчөлөр жакшы. Буттары дагы жакшы караңыздар. Ооба, сөөктүү. Сөөктүү экен. Куйругу дагы тамаша. Караңыздар. Арыктыгы эле болбосо, арыктыгы эме болот экен да. Эгиздин пайы болгон үчүн, эгиздин түгөйү болгон үчүн. Булар эми эки тишке барганда зор кой болот. Эки тишке барганда буйруса, элита боло турган солтар болсо керек. Супер элиталардан болот. Башты караңыздар, баштын күчтүүлүгүнө. Машалла. Келде улак. Баш кулак келген. Элин тегиз. Алдыңкы жиликтери дагы аябай жакшы. Бул дагы эки тиш ошойт, а? Бул эки тиштен. Эки тиштерден экен достор, караңыздар. Машалла. Жүндөрү, боюн бийиктигин караңыздар. Эми кой болсо ушунчалык болор, а? Кой болсо ушунчалык болор достор, караңыздар. Бийиктиги, жүнү тазалыгы. Бул ала тоо барасаң өзү жүнү түлөп түшкөн койлор, тоо ташка чыдамдуу койлор. 90+ терминалдагы. 90+тар, а? Ооба. 90+. Чоң кой экен. Чоң койлор. 4 тиш, 6 тишине баргандан кетет булар. Ооба. Чоң дагы 2 жыл чоң. Буйруса элита басыла тургандар экен да булар, а? Быйыл Байнтровкадан өтөт эми бул козуч. Узундуктары дагы зор экен. Ушундай коюңдан бир 20 болсо, 20 баш, а? Тууар. Любой адам арзу кыла турган кой экен да. Кайф отуруп берет. Ооба, айдап жүрсөң. Жоошпу? Койду кармаган. Чарс эмес экен, Бир адам да. Бир адам го? Койду кайтырган адам. Ооба. Алды жагынан да тартып койсоң кушу. Көкүрөктүн кеңдигин карап кой, козу болосу. Көкүрөк да аябай кең. Ургачынын шериги. Ургачынын түгөйү. Аралыгы караңыздар, аралыктары дагы өтө кең эле. Быйыл туулган козулар да эми. Ооба. Мартта туулган, февраль этегинде. Мартта, февралда туулган козулар экен. Февраль этектеп, март көйtөстөлчү. Сентябрдын 10-дорун, 15-терин кошко коюлат. Ошондо аз булар мына жайылып кетет да. Түн бир убакка чейин жайылат да. Онда түнү онда баштайт да жайлышты. 12 чейин жайлат. 12 чейин жайлат. 12 чейин карап койсоң, кой тоят ошондо. Жатат тең, Жатат ошол менен таң сүрүлгөндө кетет. Машалла. Мезгил азыр ушул убакытта датыр. Ушул убакта бакшы керек экен да кой да. Ушул убакытта бакса. Ошо өзүң Койду көтөрө турган мал экен да. ойлогон максатыңа жетесиң да. Машалла. Бул канча жылдан бери эме багасы ака? 20 жылдык мээнет бага. 25 жыл жалгаатта болдум. 25 жылбы? Жактан ошо 2 жыл жарты болду. Ошо Аккаяда кой бактым. Ошо Аккаяда кой багып жүрүп. Ошо койлорду чоңдугун аңдыдым деменчи. 25 жыл болуп калды бага ошондой. 27 жыл болду. Жашыңыз канча? Мен сизди бир 44-кө чыгып калдыңызбы? Сизди 90-89 болсо керек дедим эле. Жаш көрүнөт экенсиз ака. 27 жыл кой багып эми көрүп атам дейт. Караңыздар. Ака коюң багып берейин. Өзүм эмес туура келди. Багып жатам да.
қалса бұнан кейін дағы іштешіп кетербіз. Иштешип кете бересиз, а? Жайыты кандай экен ака? Жайыт зорбу? Жайытка сөз жоқ. Сөз жокпу? Сөз жоқ. Кичине кыйынчылык болот эми. Кыйынчылык болот экен. Ар жерде кыйынчылык. Жаганчылыкта кыйынчылык болсо кичине, жаган жааганда. Койду карасаң да кой да. Ооба ака. Койду баксаң кой ака. Койду бакпасаң ака, миллион сомдук коюң дагы тынчыйт да ака. Ушундай. Койду бага турган болсаң 15 000 сомдук кой дагы кой болот да ака, жетилеп. Кандайда койду багып семиртиш 1 ай. Азыт коюш 3 күн азыт коесуң. 3 күндө да азып кетеби? 3 күн азыт. 3 күн аркага карап таштайт. 3 күндө аркада таштайт дейт достор. Машалла. Неден мисалы сууда, чөптөн же кысып койсо же кууган болсо ошол убактарда резко этин таштайт да. Резко таштай берет экен да? Жүрөк жөт да буларда. Жүрөк чишип калат. Ошондой. Ошолордон сак болсоң, ойлогондой келе берет да. Машалла. 20 жылдык эме тажрыйбанын аркасынан айтып атат Кулак агабыз дагы. Неге достор? Койлор өтө күчтүү экен. Өтө чоң мээнат жатат бул жерде дагы. Кочкор коюш дагы, кой кылдаш дагы, кочкор тандаш дагы өтө кыйын достор. Ушул кыйын жылга карабай ушунчалык кой кылдап кой багып аткан адамга дагы рахмат айтыш керек. Ушунча даражага жеткириш дагы өтө кыйын. Караңыздар достор, каштан десеңиздер каштан, кара десеңиздер кара. Баары бири-биринен өтөт. Бул дагы жөндөн жөн чыгып калбайт да достор. Канчалаган мээнеттин аркасынан чыгат бул нерселер. Неге достор караңыздар. Козулар өтө мыкты экен достор. Козулар бири-биринен өтөт. Куйрук жүүн любой жактан кетип атат экен. Быйылкы элите басыла тургандар ушулар болсо керек да, өзүмчө ойлоп атам. Кийинки жылычы. Кийинки жыл, а? Быйылдан кийин, а? Ооба, кийинки жыл 2027 басылып калат. 2027. Быйыл күзүндө буйруса экичтер басылат. Көкүрөк, жүүн, любой жактан иштеп атат экен. Бардык жагынан кетип атат. Формага кийип атат экен да. Койлордан, ушундай козулардан алып кой кылып алсаңыздар, караңыздар достор, рахат кылып агасыздар. Эшигиң алдында жүрсө, нары бас, бери бас, чайпап. Кечирээк туулган козулар булар, а? Кечирээк туулган козулар. Кечки козулардан экен. Жамча койлор ошо кечирээк качып калат. Кечирээк качып калат дейт. Куйруктары, жүүнү, бүт тараптан иштөө катуу болуп атат экен да. Аяк буяктагы койлорду, королорду көрүп атасың го? Ооба. Силер тараза кыласыңар эми. Жакшы экен, салыштырмалуу. Примерно канча бас сатылып калат эми? Сатыла турган болсо. Жылда өзү бир 150 башка чейин эркек ургачы болуп сатылып атат. 150 башка чейин, э? Ошондо тең жарым эркек, тең жарым ургач экен да. Ушундай болуп атат. Достор, 50-60 баш коз алып кой кылам дегендер болсо номерин жазып коет, өзүңүздөр байланышып толук маалыматын аласыздар. Неге достор? Сіздерге аралап дагы көргөзөлү. Койлор бири-биринен өтөт. 90% өзү түлөп түшөт экен дейт. Жамча достардын, тууган уруктардын койлору бар дейт.
Qo'ylar o'ta yaxshi boqilib tur. Ancha yaxshi qo'ylar qo'z boqqanlar kuni biroz turib qoldi deydi. Yaqin kunlarda qirqim bo'ladi ekan. Nega dostlar, jo'ndiqlarga qaranglar. Jo'ndiqlar bir-biridan o'tadi. Üstüler taxta olib kettir. O'ta yaxshi boqadi ekan. Ko'z tegibsan, mashallah. Qo'ylar jo'j ekan, o'ta jo'j ekan. Aralasang da qon chiqmaydi. Şu 94-95 çıkart koşu. 94-95 шығар ол. 94-95 шығады екен. Вайнтер кылганда тартылы да боюнча. Вайнтеровкадан өтті ғой. Элитте классмен өтті бе? Элитте классмен. Элитте классмен өттір Вайнтеровкада. 94-95 шығады дейді. Başıdağı жақсы екен ұзындықтары. Аяғылар ұзын, тазалығы, сүйөктү жоонлугу. Başıдаğı өте зон екен. Көз жақтары да жақсы. Жаш қой 6 тиш. Жаш 6 тиш пе? Машалла. Жаш қой 6 тиш дейді. Dostlar şunday soğuk qozlar alan deganlar olsa özünüzler байлашып толық маалымат аламаздар. Qo'chqorning qoni toza, geni kuchli bo'lib, siz qo'ylardan beri qora tuturib yuradi, qop-qora bo'lib chiqdi. Qara tuvada bu qizillarda, Qizillarda qora. qizillarda Qo'chqorning nemesi kuchli, geni kuchli ekan-da. Geni kuchli bo'lsa belaveradi ekan-da. Geni kuchli bo'lsa qizil qo'y, ala qo'ylardan bordi, qora to'yaveradi. Mashallah, qaranglar. Allah qo'zi, qizil qo'zilar jo'q bo'ladi. İşte o'ylaychi qo'rqadi shu. Qo'chqorning geni kuchli ekan-da. Dostlar bu qo'zi. Qo'zini yaqinda bo'lingan joyda. Erkak qo'zlardan bo'lingan ekan. Qo'zi bor. Yaqinda bo'lingan emeler. Nega dostlar? Jayt qaydada suv chalib o'zlar jo'g'irlab ketayotganda, o'rilib ketayotganda qayra chatirga borayotgan. O'rlab. Mana o'shal joqqa. Mana dostlar, jaytda shuni aytay. Qarangizlar. Mashallah. Ol yoqlarga emi kelibdir. Jaytning gene degan qarangizlar. O'ta zo'r ekan. Jaytda. Yo, qaysi yerga chayin qaraydi? Chegara qayerga chayin? Cheksizmi? Chegara yo'qmi? Ya mashallah, chegara yo'q ekan bu yerda. Cheksiz ekan dostlar. Bu yoqda hech kim yo'q ekan. Mana bu yerda. O'shal yerda. Jallovatdan bir qo'rg'a kelib o'tirib turish bu yerga, tumshuqqa. O'sha tumshuqda. Chatir ko'rinib, ko'rmay turadi. Jallovatdan kelgan ekan. Nega qarangizlar do'stlar. O't o'ta kuchli. Qarag'uldan jaytlari. Bu yerga bir qo'rg'a qo'yib kelib o'tirsam, qarangizlar do'stlar shu yerga. Shu yoqqa chayin boqsam. Shu yerlardagi bo'shlar jetgan joy ekan. Eski qo'rg'a bor ekan shu yerda. Bu yerlarga yemi kelib o'tadigan, mol qo'yarlagan yerlar cheksiz ekan. Shu yoqda qarangizlar. O't.
Maşallah, mına ot qarаңыздар. Неге достар, Алатау баранасында койлар ушундай жерлерде жүрөт. Тоолуу таштарда ушундай жерлерде оттоп. Өзүңүздөрдүн жакшы ой-пикирлериңизди жазып, биздин каналды колдоп кетесиздер достор. Буюрса силерге колдон келишинче чыгарылыш кылдык. Достор, анча жерлеринде кой көрүнбөйт. Бул жак чексиз экен достор. Чегара жок экен. Да ошон кете берет экенсиң. Бул жакка карапчы. Бул жактарга кете берет экенсиң. Бул жак жогоруга чыгат экенсиң. Бул жагында ошонча жайт. Жогору жактарда. Каналдар отто ошо бойдон калат экен. Бизде Жалал Абадта ушундай жерлер болгон болсо 200 буканы киргизип коесуң бул жерге. 2 хороону киргизип коесуң. Мунун нарагында достор, мунун нарагында дагы бир ылдыйга чейин кетет экен жайчы. Жаз ылдыйрагына түштүк. Koylar ошол ылдыйга салды. Көрүнбөйт арасында. Бул жерге мал келе экен да, мал арлабаган жерлер экен да. Полный сизге карайбы бул жагы? Ого. Даганса дең, Даганса. Буну жедирип бута аласызбы? Жапот. Жейби? Жапот. Койду. Басыга карап, дебелеп кой, дебелебин каяка чыгып жеп. Жеп кете берет дең, Жеди этесин кайда жибиде. Базырганбы? Достор, биз кичинебизде көрөт элек. Урумбаш жайлоосунда 975 жактарда ушундай жерлер бар эле. Азыр барбы жокпу билбедик. Мындай жайтты көрө элекмин ошо жылдардан бери. Анда биз 1-2 окуйт элек. Ушул жак жетет дең, болса ошол жака таштап койсоң, бул жака бир мал кой бар эле, ошо жерлер ошо толларга жакшы кеңирейген. Ошол жака дедим такабай бересиң эле жогоруга. Бул жетет дең, кемирчилик дең, энечилик дейт достор. Көздөн чыккан, таштын тегерен чыккан булак. Зору. Тишти кашадабы экен? Тишти сындырат дең, кеңти? Şimdi kavuşlatırsan Bismillahirrahmanirrahim.
Мінекей осы тоның сөзі бұлақ